Ал жерде миллион акча бар да. Мен эми аны мен түшүмдө деле көргөн эмесмин ал акчаны, кармап деле көргөн эмесмин да. Бирок коркосуң. Акча эсептеп атып ошол жерден чөнтөгүңө колуңду салганы мындай невозможно да. Мындай коркосуң да чөнтөгкө кол салыштанчы. Анан Москвадагылар эмне болуп атат, жокко деп Кыргызстандан ушундай видеолор тарап баштаганда чайханага киргенде аферисттер толуп кеттиңер деди. Аферисттер толуп кеттиңер деп иреже айтты. Өзүмдүн жанымдан акча көтөрүп атсам, будан 1 сом албай атсам, мага бирөө 1 сом төлөп бербей атсам болсо, Алланын ыраазычылыгында иштеп аткан болсок, анан рахмат айтыштын ордуна келип ушинтип аферист деген сөзү жүрөккө катып кирди деп өзүң ичиңен ызаланасың керек, по-любому туурабы? Мен башкача болот экенсиң. Руслан ака өзү мага чалып, баягы бул киши өзү айтса туура эмес болуп калат да. Неме Ошо Руслан Кыргызбай келип тартып кеткен биздин офисте, ушул жерден келип тартып кетти. Ыраазы болдук. Азыркыга чейин эстесең сонун күн өттү, бирок таксист акелер жардам берип атты. Ошол 2-3 күн келет, бирок арендасын ошол өзү жанынан төлөйт, 1 сом акча албайт. Туугандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгүн атайын ушул Москвада жанагы кыргыз элине айланса болот, өтө бир Хамзага, Асланга, Байханга акча чогултканда Москвадан дагы волонтерлор чайханаларга барып, башка шаарларга барып, колдон келишинче кызмат кылган жигиттер болду. Анан бирок көпчүлүгү аларды билбей деле калды. Ошого мен билип көрүп турдум, колуман келишинче аларды элге жардап турдум. Анан бүгүн Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисап жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. биз дагы Москвадан кургалбай ошол кызмат кылган жигиттерден кыска нуска бир интервью алгым келди да. Туугандар, Москвага кызыгабыз келди. Хамзанын өкүлчүлүгү, бул жак Аслан уулубуздун өкүлчүлүгү, бир тууган бөлөсү. Кудай буйруса Хамза уулубуздун сбору чогулуп бүттү. Эми мындан ары буйруса колдон келишинче Аслан уулубузга жардам беребиз. Себептен алар дагы эл билсин, көрсүн, кандай кызмат кылды, кандай кызыктар болду ошол учурларда. Нуртилек укам болот, Тамада Байгаз деген акебиз ошол жардам учурунда колдон келишинче жардам берип жүргөн балдар болду. Анда азыр секин акырындап ошол кандай учурлар болду, кандай кыйынчылыктар болду, ошолор тууралуу бир маалымат бергим келип атат силергечи. Assalamu алейкум жигиттер. Амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Кимден баштайлы анда? Азыркы сүйлөбөйм. Нуртилек көп жүрүп калды да. Инстаграмдан да тынбай. Анда Нуртилек укам микрофон кармадагы. Өзүңөн ошол учурдагы болгон кантип башталып кетти, кантип кошулуп калдың волонтерлорго укам? Сүйлөп берчи. Ассаламу алейкум, жалпы ушул Сапар Туратов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары амансыздарбы? Негизи эми тема ошондон башталгандыктан ошол тууралуу эле сүйлөй беребиз. Анан бул биринчи Хамзага сбор башталганда, бул баштала элекке чейин Хамзанын атасы менен билгендер бар, билбегендер бар да. Бул эми мактаныш эмес го, ачык нерсе, элге жеткирип коюш керек да. Хамзанын атасы менен Руслан агабыз менен ошол бир тууган бажасы Чыңгыз акебиз экөө Москвага келген. Бул 4 ай 5 ай мурун. 5 ай мурун келгенде ошол Москва Тамада борбору, Тамадалар биринчи бизге айткан. Ал жерде сиз да барсыз. Урматтуу Москва шаарынын мекендештери, эгерде сиздерде Москва Казакстанның кирди чыкты маселеси пайда болсо, анда эч ойлонбостон биздин көп жылдык тажрыйбасы бар Бексултан агабызга байланышыңыздар. Метро Кузьминкиде жайгашкан 5-выходтан чыгасыздар, Жердеш.ру чайханасынын жанында өздөрүнүн машиналары бар. Андыктан төмөндө телефон номерлери байланышыңыздар, Бексултан агабыз кызматыңыздарда. Айткан, андан кийин Руслан ака өзү мага чалып, сен ушундай видео тартат экенсиң го, тартып берип койбойсуңбу деп мен
эмне болду, бир себептер болуп бошой албай, барып тартып бере албай калдым. Бирок биз Тамада Борбору акчабызды өзүбүз ошол Тамада Борбор акча жыйнап бергенбиз. Андан кийин алар Кыргызстанга, ошо Казакстанга кеткен. Андан кийин эле кече ошо жакында эле 20 күн болуп калды, байгасын. 20 күн мурун Рустам деп ошо мечитте кызмат кылып, ошо элге дагы жакшы өзүнүн кызматын аябай кылып келет. Рустам деген акебиз ошол Инстаграмга чыгарып калды ушундай. Мага чейин деле Инстаграмдан көрүп турганбыз. Анан Москвадагылар эмне болуп атат, жокко деп Кыргызстандан ушундай видеолор тарап баштаганда, анан Рустам аке мечитке чогултуп баштады бүт кыргыз балдарды. Анан ошо Центральный мечит Проспект Мирада барып чогулуп ошол жерден баштадык. Анан группа ачылды. Айбала деген досум ошо группа ачып, жалпы ошо жаштар, 7 дубан жаштар. Ал жерде ар биринин аттарын билбейм, бирок жалпы жаштар да. Анан группага чогулуп, метро Медведевкадан чайхана Фрунзе деп Умар акеге рахмат айтабыз. Ошол официальный штаб кылып берди. Ошол жерде Фрунзе чайхананы сбор бүткүчү ошол жерде болдук. Ошол анан алардын катарында дагы өзү камерага чыгып сүйлөбөсө дагы лицосун көрсөткүсү келбей эле жүрдү. Мына Байгаз акебиз өз жанында. Ошол. Байгаз ака, ошондо азыр Нуртилектик айтат, ушул баягы таратып аткан финиктерге сиз каржылап атасыз ошолордо. Аны айтпай кое билбейм. Айта бериң ичинде. Мындай айтып кой, башка. Мындай кылайлы. Мен айтып кое берейин. Баягы бул киши өзү айтса туура эмес болуп калат да. Неме ошол сбор башталгандан баштап анан финик алыш керек болду. Анан топтолгон акчадан мисалы биз 1 сом жей албайбыз. 1 сом ала албайбыз. Анан Байгаз акебиз өзү Алланын ыраазычылыгы үчүн берип байгандан болобу, алып байгандан эмес деп ошо финиктерге, реквизиттерге өзү спонсор болуп бүт чыгарып берип атты ушул киши. Ошо Асландын дагы, Хамзанын дагы, Байхандын дагы реквизиттерин бүт ушул киши чыгарып берип атты. Финиктерди да ушул киши алып берип атты. Сүйлөң ака, сиз дагы өз анда. Сүйлөң ака, кантаңыз? Эмечи? Ассаламу алейкум. Баарыңыздар амансыздарбы? Баарын подписчиктери. Биз ал жакты эме болуп калды. Ошо Руслан Кыргызбай келип тартып кеткен биздин офисте, ушул жерден келип тартып кеткен. Русланды же. Рустам. Эмени, Хамзанын атасы Руслан. Руслан. Русланды. Анан биз именно могу мемеге волонтерство эмне болуп кошулуп калдык. Бизде ошо Нурия бар го, анан бизнес таксиде. Кудай калса деп Хамза инибиздин сбору жабылды, Аслан инибиздин сбору жабылды да. Азыр эми Байхан инибизге сбор кылып атабыз. Бул жак ошол Байхандын өзүнүн эжекеси болот, родная эжеси. Бизде ошо окуп жүрүп сабактан чыгып эле ошол жакта чогулатыштыр болуп кетип калдык ошакачы. Ошол жерге барып көрүп, жалаң жаштар жүрүштү. Анан эң кызык болгону Бишкектен экөө келиптир, 2 жаш бала. Алар ошо квартирасы жок эле ошол жерде түнөп, ошол Бишкектен волонтер болом деп келиптир. Волонтер болом деп келишти 2 бала. Ошо чайханада түнөп, чайханада жашап, түштө волонтерство кылып жүрүштү. Анан ошо чайханага кумарга ыраазычылык, чайхананын ээлерине ыраазычылык ошол жерди штаб кылып беришти. Анан деги эле бирок өтө ынтымак болду. Көп киши бири-бири менен тааныш болуп калышты. Ошол 3 бала ошо айткандай эле себепчи болушту. Урмат жамаатына Руслан. Руслан ака кандайсыз, жакшысызбы? Койсуз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Аман эсен. Чарчабай. Рахмат чоң. Биз мана бүгүн Москвадагы мына жалпы жаштар, 7 дубан жаштары, блогер, тамада, кафе иштеткендер, бүт мына таксисттер, полный бардыгы келип, мына видео отчет катары чалдык да. Анан ошо азыр буюрса өтө ыраазы болдук. Азыркыга чейин эстесең сонун күн өттү, бирокчу эртең кечке шата жүрдүк. Түнү бараттык, биз асынан жетишпей. Бир дагы баягы топтолгон акчаны алган жоксуңар. Жок, жаныңардан биз кылып жүрдүңөр, а? Мисалы үчүн эки адамдар бар экен да, мындай ишенбегендер бар экен да, балдар. Булар бир дагы ошол топтолгон 1 сом тыйындан чөнтөгүнө салбастан, наоборот, өздөрүнүн жанынан жол кыра кылып, өздөрүнүн жанынан безин куюп, мисалы үчүн кечегинде дагы видео баягы мене чогулганда мен көрүп калдым да, бир таксиге айтат да. Туугандар азыр мен кеттим, буюрса эртең менен чыгып иште иштедим, пукупту жаптым, аренданы жаптым, кеттим депчи. Өздөрүнүн жанынан иштеп жүрөт да. Ал жерде ошол бүт
таксист акелер жардам берип атты. Ошол арендага минип эле жүргөн күнүнө 2200 таксилер бай. Экономдор 1800бү? 2-3 күн келет, бирок арендасын ошол өзү жанынан төлөйт, 1 сом акча албайт. Эми ал жерде мен өзүмө жооп берейин, мен мисалы кечинде акча чогулуп келет да чайханаларданчы. Эми ал жерде миллион акча бар да. Мен эми аны мен түшүмдө деле көргөн эмесмин, ал акчаны кармап деле көргөн эмесмин да. Бирок коркосуң. Акча эсептеп атып ошол жерден чөнтөгүңө колуңду салганы мындай невозможно да. Мындай коркосуң да чөнтөгкө кол салыштанчы. Бирөө жаман ойлоп калбасын деп эле, ал жерде ак көз, кара көз бар. Мындай телефонду дагы столдун бетине коюп коюп, звонок келсе ошол жерден алып, чөнтөгүңө мынтип алып алыштан коркосуң да. Эми ар кандай адамдын ою жаман да. Ошондой болуп атты. 1 сом эми ал элдин аманаты, 1 копейка дагы болсо ошого дагы тие албайсың да. Сен Ивановго да барып келдиң, ошол тууралуу айтчы. Ошо Хамзанын сбору башталганда анан 2 күндөн кийин Иваново дагы мекендештер Кайрыгүл деп эжекебиз ошол жакта элчиликте иштейт экен. Анын өзүнүн цехи бар экен. Ал жакта да бүт кыргыз мекендештер ошо швейный цехте иштейт экен. Ошол эже Аскат Турдашев деп тамада бар. Биздин акебиз, агайыбыз биякта Москвада. Ошол киши айтып калды, Иванового ким барат, менин шартым болбой атат деген. Анан биринчи ортого группага салып көрдүк, кимдер барат деп. Ошол мен анан 2 кыз, Хамзанын өкүлдөрүнөн ошо бир тууган тайкеси Даниэль болуп, 1 машине болуп барып келдик. Ал жолго кеткен расходубузду дагы бүт өзүбүздүн жаныбыздан ошо алып келген водитель дагы бүт өзүнүн жанынан бензин куюп алып келди. Чайханаларга кирип топтоп атканда жаман көргөндөр болбодубу? Биринчи күнү жаман сөз уктум, анан эң акыркы Байхандын сборунун акыркы күнү дагы жаман сөз уктум. Эмне дедиң биринчисинде? Биринчи күнү чайханага киргенде аферисттер толуп кеттиңер деди. Аферисттер толуп кеттиңер деп бир эже айтты. Анан эми ал жерде жантип сөз талашып урушкум келбейт. Эми баардыгыбыздын максатыбыз бир болуп атты да. Эми кой ушул Москва деп жаткандыктан мекендештерден жардам болсун деп ошол сөздү айтты. Анан эң акыркы күнү ошол Байхандын сбору жабылайын деп аткан күнү дагы чайханага кирсек, ал жерден да бир эже келип дагы жаныма келип, силер булардын үстүнөн акча жебейсиңер деп кулагыма шыбырап айтып кетти да. Жаман катуу тийдиби? Катуу тийди, бирок эми башкача болот экенсиң, анан унчук алган жокмун. Өзүмдүн жанымдан акча көтөрүп атсам, будан 1 сом албай атсам, мага бирөө 1 сом төлөп бербей атсам болсо, Алланын ыраазычында иштеп аткан болсок, анан рахмат айтыштын ордуна келип ушинтип аферист деген сөзү жүрөккө катуу тийди деп өзүң ичиңен ызалансаң керек, по-любому туурабы? Мен башкача болот экенсиң, эми бирок жүрөккө ошону салып койду да мени. Хамза, Аслан, Байхандычы. Эми ошол эле деп туруп алдык бизчи. Ошого эле эми жакшы сөз, жаман сөз айтып. Биз Асландын өкүлү Камбар Люблинге бардык да. Люблино менен Садоводко кирдик. Биз бирок ячейка жок, колго алаттык да акчаны. Камбар ошо Асландын представители өзү алатты. Биз 1 күн мурун видео тартып, Люблинонун жамаатына жибердик, группасына видеону, жана Садоводко жибердик да. Тең барабыз ушу представитель менен көмөктөшүп койгула деп. Эте бир Садоводдо бир 20 мүнөт болдук, Люблинода бир 15 мүнөт болдук, 117 миң чыгардык да. Наличка менен плюс көбү которот. Анан эң ошол жерден сүйүндүргөн ошо Люблино менен Садовод жамаатынын бир эже бар экен, Айжан деген эже. Айжан эже болуп атат, унутпасам. Ошол эже 700 миң чогултуп койгон экен. Люблинонун ичинен эле контейнер кирип жүрүп, Өзү эле дең, жардамга деп. 700 миң чогултуп койгон экен. Ошол күнү ошол эже кечинде келип, ошо сый тамакка келип, ифтарга келип, ошол жерден акчаны берди да. Ошол болду. Анан баягы арендада айта кетчүдөй, мен өз көзүм менен көргөнүм, Нурия 5 күн иштеген жок да. Bir günlük arendası 12 min ken. Nuriyanın Maybach'ın arendası 12 min ken, 5 gün işleyen yok. Netkanda 60 mindi. Jönüyle imine iştebegen soň karız boldu da, kurbançılıkka çaldı. Ошол кызга мен баа бердим. Ошентсе деле негатив жазгандар ошончо деп коем. Ошондо. Плюс гиф уюштурган экен, ошо гифтен уткан матчизди ошо мен подписчигиме сүйлөшүп, матчизди сатып, 2 Камбарга, ана Хамзага деп ошол малда 2 сбор болуп аткан. 50 миңден 100 миң берди да ошондо дагычы. Плюс подписчигинен iPhone келген ичи, iPhone келген. iPhone келген. Ошого мен баа бердим, таң калдым, кыз баш менен ошо күн бою жүрдү да.
плюс арендасы 12 000 экен, ошол жерде да бензин куйган иши анан канча. тиги балдар менен сүйлөшсөңөр да, аталар менен сүйлөшкөндө ушунча топтоп аттык, берип аттык деп аттыңар. Өтө ыраазычылык айтып аткан болсо керек. Эми Алла ыраазы болсо болду. Билдиби силер ушу топтоп жүргөн, именно силер топтоп жүргөнүңөрдү? Биринчи күнү ошол Руслан ака менен Хамзанын атасы видеовыздан сүйлөшүп, биринчи сбор күнү эми элге далил катары көрсөтүп видео айтып деп, анан Кыргызстандан деле айтып аттык Хамзанын өкүлдөрүнөн Москвада Даниэль дегенге гана бересиңер акчаны деп. Даниэлге берип аттык. Ар биринин өкүлдөрү келип силер менен жүрдү, Ар биринин акчаны силер чөнтөк эмес, ошо пром сен алып биз тийишпейбиз деп, ошо берип аттыңар туурабы? Биз бирөө мисалы Байгазы акча берсе, эми мага берип кой деп берет да. Эми алысыраак жакта болуп калса мен алып барып берип коем. Эгер штабка келип бере турган болсо, ал жерден мындай колго кармаш неудобный да. Бул кишинин берген акчасынчы өкүлүнө бериңиз, өкүлү алсын деп эле өздөрүнө берип аттык да акчаны. Дагы кандай кызыктуу окуялар болду? Кызыктуу окуялардан кандай кызыктуу? Кызыктуу окуя бул неме болду. Москвада бүт чайканалар өтө жакшы тосуп атышты. Бир күндүк прибыльдарын берип атышты. Мисалы Каганат чайканасы эме кылды. Кинотеатрлар, Ромовский кинотеатр, Тимка Бро иштеткен. Ошол дагы бүт волонтерлорго кино уюштуруп, ифтарлык уюштуруп ушинтип атышты. Кыскасы именно ошол Орозого да туш келип калган себебинен жакшы иш кылып аткан өтө неме болду. Элдин баардыгы берекендигин көрсөтүштү го дейм да. Бир күндүк выручка ошол Майди Шоп деп эжекебиз дагы женский кийим дүкөнү бар экен, ошол бир күндүк выручкасын берип атты. Бирок берем деп атып, мындай бере алып, мындай жетишпей калды да, уже сбор жабылып калды. Байкандыкы да жабылып калды, бирок берем деп аткандар жетишпей калды. Москвадан общий канча сумма кетти деп ойлойсуңар? Москвадан Эми силер наличка топтоп аттыңар, бирок силерге айтпай деле көп топтоп болду да. 50 на 50 болуп атты да. Москвадан карта менен наличный эсептегенде 62 миллион 700 миң канча да рубль да. Москванын өзүнөн 62 миллион 700 миң. Ошо болуп тура. Анан ошол дагы кандай? Россиядан эмеспи же Түркмөн? Жок, бул Россия боюнча. Москва десе ба көбү Москванын өзүн элестетип болот. Мен да Москва деп көрүп калдым да. Россия боюнча. Новосибирь, ошол Екатеринбург, Иваново, бүткүл ошол булуң бурчтарда. Азыр бирок именно Москванын ситуациясында ооруп атпайбы? Бирок негизи Аймеримдикине деле чогулмак деп ойлойм да, Москваданчы. Кыргызстандыкы билем, может солкундашып калды, бирок Москвадан чогулмак. Эми азыр Орозо бүттү. Азыр эми Москвада деле ситуация ушундай болуп атат да. Чогуу балдар жүрө албай атат азыр. Эмес Аймеримге деле чогуу жүрүп волонтерлук кылып чайканага кирет эле буларчы. Азыр суроо пайда болушу мүмкүн да. Эмне үчүн азыр 3 балага жардам берип, Аймеримге жардам бере албай атасыңар дегендер болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мен ошол малда колдон келишинче YouTube тармактан элге маалымат берип аттым. Булардын иш кылып аткандарын 300 миң просмотр кетип атты. Менин максатым ушу элге билсин, эл көрсүн, кызмат кылгандарды эл көрсүн деп мисалы жүрөтүп аттым го, киргизип аттым го. Суроо да ошол эмне үчүн Аймеримге азыр чогултуп албай атасыңар дегенге жооп ушул азыр Москвада ситуация оор туугандар, реестрге түшүп калгандар бар, башкалар бар. Ошого туура түшүнөсүздөр. Булар деле жан деп баягы чогулуп эме кылып, бирок эл чогулган жерге азыр көп мындай барыш кыйын болуп атат да. Өзүңөр көрүп атасыңар туугандар. Ошого булар азыр тынч эле отуруп деген максатта эле отуруп турабы? Азыр неме интернет тууралуу ошол Instagram менен бөлүшүп, которгондор которуң онлайн жүзүндө ошентип которуп атат. Анан волонтерство кылып чогулуп чыкканы бир аз кыйын болуп калды да. Кыйын болуп атат азыр. Негизи чыксак болот. Бирок азыр эми сиз айткандай ситуация ушундай да. Кыйын болуп атат да. Ошол жагынан туура түшүнөсүздөр. Орозодо мисалы үчүн бүт баары тынч болчу, сонун болчу. Орозодо эми баардыгы берейин деп орозо суук келишейин депчи. Эми азыр орозо бүттү. Чайканада эле адамдар көп эмес азыр. Орозодо булар күндүз эмес, ооз ачкан маалда кирип аткан болчу да. Адамдар көпчү. Азыр уже ооз ачканда деле, обедте деле чайканада адам жок да. Уже көчөгө чыкканда эле элдер коруп калды ситуациядачы. Ошого азыр булар ошол үчүн да токтотту.
мисалы үчүн рейстке түшкөндөр бар. В общем, жигиттер молодцы. Ийгилик, колдон келишинче аракет кылдыңар. Өзүңөрдүн эң бул акчадан да маанилүү убактыңарды бөлүп, кәдимгідей расход кылып, молодецтер тилек. Бул тамада укам. Мен жакшы. Тынбайат, кайра сасык бөлүшүп коет. Тынбайт, молодец. Инстаграм Байхан Хамза Аслан болуп толуп кетти да. Зато аракет кылып атышты. Инстаграмдан да, бияктан дагы отчет берип атышты да. Ошол жерде неме дагы волонтер балдар. Өтө катуу кызмат кылышты. Биз жана экранын алдына чыгып, камерага чыгып сүйлөп, отчет катары берсек, бизди ойлоп калат экен да. Эми колдон келишинче аракет кылып, кыймылдап аттык. Биз эле иштегендей көрүнүпчү, бирок эң оор, эң түйшүктүү жумушту ошол волонтер кыздар, балдар, жаш балдар. Ошолорго рахмат. Чоң рахмат ошолорго. Үй бүлөсүн таштап коюп, эжелер жүрдү, акелер жүрдү, үйгө барбай баш көз болуп бизге. Ошолорго рахмат. Анан баягы акча эсеп, акча жаман нерсе да негизичи. Акча эсептегени келгенде бардыгы качат да, акча эсептегенденчи. Баягы биринчи, экинчи күнү мындай үйүлүп атканда, акча кызык көрүнүп, уже кийин мен да бир аралашып көрдүм. Мен эсептеп аттым, бирок мен баягы жерде көзөмөл кылып отурушум керек да. Бир эсептешип көрөйүнчү деп 10 рубльдыкка мындай бар да. Жанагы 2 саат эсептеп бүтпөй койдум да, мен адашып кетип, анан ошол жерде акча эсептеп, сбор башталгандан баштап акча эсептеп, копейкасына чейин кагазына жазып отурган Жеңиш, анан Арыстан деген балдар бар. Ошолор Анар эже бар. Ошол 3 инсан, Эльнира деген, Элина деген кыздар бар. Ошолор акчаны от үйдө эсептеп чыгарып берип атты да. Бизде жанда аппарат жок, салып туруп эле өзү эсептей турганчы. Кол менен, только кол менен бөлүп коет. Миллион акча да эми айырды. Ошолорго рахмат. Жүрөктөн арам ойду алып салыптыр да. Аскар акелер айткандай подкастында. Кудай жүрөктөн акчага деген сүйүүнү алып салды деп. Акчанын кадыры кетип калат экен ушундай жерде. 170 миллион бир адамга туугандар. Ошон үчүн ден соолук сактаңыздар. 100 эле баягы подкаст айткандай, бир эле ошо 170 миллион. Сен көзүң канча турат, кулагың канча турат. Туурабы? Баягы Москвадагылар көрбөй калышы мүмкүн да, эми ошол акча менен балдар айыгып кетет эми депчи. Бирок эми Аскар акелер айткандай, биз деле себебин кылдык да Москваданчы. Акча жардам бербейт бирок. Алладан дуа кылыш керек да. Себеп кылып Алладан дуа кылыш керек эми. Ошол жигиттер атайын ушул ютубка бир киргизип коеюн деп силер дагы бар болгула, аман болгула, тынч болгула. Рахмат чоң сизге да. Рахмат, Алла разы болсун. Биз немени айтып койчу, биз IQ окууга келип, IQ реклама тартып атканбыз, анан ошондон эле бир случайно эле тартып калдык бул нерсени. Бул нерсени пландаганда эмеспиз да. Туугандар, ошол жерден да кыскартып коелу. Ушул мына Байгаз акебиз Wildberries боюнча сабак берет туугандар. Эгерде өтө күчтүү сабак берет, аналитик бүт жактан ошол даже башка жерде окуп келип, кайрадан нөлдөн окугандар бар да, ошого Wildberries боюнча окуйм десеңиздер, жаздыңыздар. Комментарийга ошо өзүнүн телеграм ссылкасын да коюп берейин, ошол жактан кирип окуп жазсаңыздар болот туугандар. Бордо жүрүп таанышып калып эле, анан окутам дегенде мен да келип окуп атам азыр. Мен билбеген нерсени бул кишиден үйрөнүп, Ол билбеген нерсени үйрөнүп дегендей. бул кишиге кандай жакты үйрөтөм, мен видео тартыш андай мындай. Ошо айтпаймыз, бор өтө көп кишини тааныштырды да. Азыр мисалы үчүн бул жака Хамзанын байкеси келип окуп атат. Асландын байкеси келип окуп атат. Ошо көп именно ошол сбордо таанышып калганбыз. Биришке жардамыңыз тийсе, бул сөздөр жакшы да. Тийбесе анда чечип бербейбиз да качан. Болду. Ошол туугандар бар болгула, аман болгула, тынч болгула. Ошол өчүр камераны. Өчүр камераны.